Манас районунда 2 күн өткөрдүк, ал эми Айтматов районунда биз 4 күн иштедик. Ушул 6 күн ичинде биз 7-8 миңге жакын бейтаптарды көрдүк. Бүт баары бекер болуп атат. Биз көбүрөөк кардиологторду жана терапевттерди алып келдик ушул жолу. Анткени жүрөк ооруларда аябай чоң көйгөй болуп атат бул жакта. Ушул 6 күн ичинде биз 7-8 миңге жакын бейтаптарды көрдүк. Апалар аябай ыраазы болуп атат, аталар дагы көп баталарды алып атабыз. Бейтаптар аябай көп талап кылып атат, көбүрөөк врачтарды алып келгиле деп. Бир канча барсак дагы биз жетишпей атабыз. Бирок биз тез барганга аракет кылып атабыз. Картайсак да ден соолук керек айлана. Жакшы карап атат баары. Дагы жана ортопед, нейропатологдор келсе жакшы болот эле бизге. Бизге буттары сооруйт баары үстүнө эле. Бардыгы бекер болуп атыр. Мына биз 3 күндөн бери жүрүп атабыз. Биздин убакта сол жер жок да полный букет. Жүрөк, кровеносный сосуд, давление, толтура сагыр. Ушундай кары-картанын ден соолугу жөнүндө кам көргөн уюштуруу компаниясына чоң рахмат. Ушундай иш-чараларда көп уюштуруп турсаңар, андан да жакшы болот. Биздин апа-ата-энелери ден соолукта болсун, Альянс Алтын компаниясы ден соолугун кам көрүп, ар дайым ушундай сапаттуу кароолорду уюштуруп турабыз. Бул иш-чара Саламаттык сактоо министрлиги, Кыргыз Республикасынын президенттин Талас область боюнча ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппараты жана Үзүрү фондунун колдоосу менен уюштурулду. Узкопрофильный специалисттер келди, терапевт, эндокринолог, хирург, маммологдор. Андан тышкары булар эхо, УЗИ обследование өткөрүштү. 8 миңден ашык адам көрүп кетишти. Биз үчүн аябай чоң пайда болду. Анан эл үчүн, эл аябай ден соолугу көп адамдар ден соолугун чындап алды. Биз аябай ыраазыбыз. 140-90 азыр. Кандай жаңылык?